Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы студияда мен Каныбек Санкараев. Саламатсыздарбы? ТВ Кайгул программасынын кезектеги чыгарылышы Талас областындагы ишмердүүлүк туурасында болмокчу. Бул ирет жергиликтүү тартип сакчылары менен биргелешкен иш кире беришинен эле башталды. Жумуштун жыйынтыгы менен караңгылатылган терезелер тазаланып, номуру жок унаалар камалып, спирт ичимдигин ичкендерге айыптар тагылды. Талас областындагы ишмердүүлүк Талас шаарына кирип келип башталды. Жолдо баратып тыгын болуп жатканына күбө болуп, көпкө күттүрбөй анан той ээлери жолду буу алгандарына күбө болдук. Алардын бул кылыгын сөз кылбаганда эле арасында бир унаасынын терезелери караңгылатылып, артында мамлекеттик номуру жок экен. Буларды суранып отуруп, ашып, жолдо иштеп жаткан жол күзөтчүлөрүнө жолугуп текшерип коюуну өтүндүк. Айдоочусу токтоп бергени менен мынтип чыккысы келбей отурду. Ал гана эмес, терезесин бирде кичине ачып, кайра жаап, качып кетүүдө аракетин көрүп жатты. Беріңіздер, байке. Номерді де подложено үшін. Литровский ішінде ғой? Командир алып тұрсың. О, байке. Брат. О, байке. Алып тұрсың. Кеңіз түшқан қойыспен, байке, болар болдыған, бол түш болмаса, тонировка сізмен қыл деген месін, ақыры түшіңіз. Түш, бол. Бұразы арқаңда бала тұр, байке, түш. Байке, ақырында түшсең бол, түшсе бол, түшсең ақырын. Түшерсең ақырын бол, арқаңда тұры кеш сүзөзің. Сүзөзің, Сүз отыр. сүзөзің деймін, тақа. Түшсең деймін, арқаңда кешінде, алдында кешінде сүзөзіңа жөнелер тұтып қыладың. Байке, мен ақыр нұғы түш қойсаңыз, мен яшынаға айда отам осыға, байке. О, байкесі. Байке. Бир тараптуу сүйлөшүүлөр улана берди. Инспектордун айткандарын айдоочусу уккусу келбегендей, телефонун кармап жардам издегендей отура берди. Акыры көндү окшойт. Бирок бул айдоочунун жол күзөтчүлөрүнө тиешеси барбы? Эшигин ачып жатып, инспекторлордун жезлын түшүрүп алды. Болуңуз, байке. Аркасына отуруңуз, жашынакай ке. Не бул жезлан мезл? Отуруңуз артына. А мне тонировка чейин аяп жүрүп жап-жаш болду. Муну аркабыздан буяк менен чоң айда бериңиздер, штрафсайенка апарып токоттуруңуз. Терезелерин караңгылатып алган, артында мамлекеттик номуру жок. Ал эми алдында чочун номур таккан. Эң кызыгы, инспекторлорго тиешелүү жезл жанында салып жүргөн айдоочунун унаасын айып короого алып кетишти. Айдоочуга тартип түшүндүрүлгөн соң өздүк мамлекеттик номурларды тагуусу айтылып, терезелерин тазалап коюуну өтүнүштү. Өзүнүн номурлары табылган соң, чочун номуру инспекторлор тарабынан алынды. Ал эми айдоочу түзүлгөн 2 протоколго тең колун коюп берип, анан кетти. Жолдо баратып колго түшкөн унанын дагы арткы мамлекеттик номуру жок экен. Андыктан айып короого жеткирилип, убактылуу камакка алуу чечими кабыл алынды. Ичкери кирген соң протокол толтурулуп, айдоочу колун коюп берди. Ал эми ишин уланткан экипаж дагы бир мамлекеттик номуру жок унааны жолуктурушту. Айдоо бөлүп, транспорт каттоо жөнүндө бөлүм бербес. Сизди токтоткон себеби, кымбаттуу айдоочу, арткы номуруңуз жок экен, ошол себептен токтотуп атабыз.
Қайда артын номеріңіз? Жоғалталдым. Жоғалтып алдың? Справкаңыз беле? Ошол справка негизинде машина номер восстановление болмойча айдабаш керек экенин билесизби? Азыр болбойт десе экен. Биз менен станцияга чейин айдап коебуз, атаң токот жайга. Сизге өзү протокол түздүк. Апам болып болду, ол Я. неде. Салон исключение алып койгоч. Андай кылыңыз, эжеке мошерге бир машина чакырыңыз. Айдоочу айымга тартип түшүндүрүлүп, унаасын айып короону көздөй айдатышты. Ичкери киргизишип, протокол толтуруп беришти. Айдоочу коюлган айыпты мойнуна алып, кол коюп берди. Бирок бул унаа мамлекеттик номуру жок жүргөндөрдүн акыркысы болгон жок. Бул айдоочунун дагы артында гана мамлекеттик номуру жок экен. Эл арасында тонировка сымал, номур жок жүргөндү дагы модага айландырып алышкандай. Анан албетте баарынын жообу бирдей. Бул справка менен сиз айдаганга укугуңуз жок, билесиз да? Бул справка сиз номурду восстановить этиш үчүн. Восстановление болгочо машина оформление болгучакты. ошо оформление болгучакты машина үйдө токтош керек, айдабаш керек да. Мен бияка ошо гаиден алгам да ошо справканычы өзүм ошо майда алыпсыз. Туурабы? Сизди атайын ауылга токтотуучу жайына короосуна токтотобуз. Протокол түзүп беребиз. Номуру жок, ошол номуру жок айдаган. Акем номерим жок да паспорт. Ошо номуру жок сизге дагы түшүндүрүп атам. Сиз машина оформить эткенинче машина үйүңүздө токтош керек, көчөгө чыкпаш керек, айдабашыңыз керек. Туурабы? Өзүңүз айдабыңыз, мен жаңы Бул унаадагы ордунан айып унаа токтотуучу жайына жеткирилип, убактылуу камалды. Анан стандарттык кагаздар толтурулган соң кол коюлду. Мындан чыгып эле дагы бир унаа ушул эле тартип бузуу менен токтотулду. Документтер барбы? Бар. Жаңылса жокпу? Жок, ремонтко сатып мотор өтүп. Өтүп айдаган аке. Номурдан чыккан мотор өтүп. Айдоочу ордунан мүчүлүштүгүн жогото албагандыктан унаасы камалды, өзүнө протокол толтурулду. Кийинки мамлекеттик номуру жок унаа болсо качып кутулууну тура көрдү. Токто деген буйрукка баш ийбей кеткен унаа Талаш шаарынын автобекетине чейин качып барып, унаасын таштап айдоочу ээзин суткан. Айдоочу катуу коркконбу, унаасында сүйлөшкөн кызымбы, же курбусумбу, же карындашымбы иши кылып, жаш кызды калтырган бойдон качыптыр. Инспекторлор болсо андан сураса, анысы дагы айдоочу кайда кеткенин билбейт. Андыктан эч кандай чара көрүлбөй, экипаж ишин улантып кетти. Документтер жокпу? Бар. Бул за рулем болгон, документ жок болчу. Сиз болгонсуз. Меня не было. Төлө. Жоопкерчиликтен качам деп, анан бул айдоочу досу менен шыбыраша баштады. Инспектор талап кылган документтерине бараткан айдоочу анан айдоочу эмес боло калды. Бул за рулем болгон, документ жок болчу. Сиз болгонсуз. Меня не было. Төлө. Документов нету. Он был за рулем. Мы ехали с работы. Кишпейлдики. Теңсем документ беріп қойыңыз ба? Жаныма Төлө, достань. Жаныма Машина достань. Келіп отырыңыз. Төлө. Ол әке. Жаш бала білеміз. Сіз бірінші
Siz dokumentlerdi бербейсиз машина. Он за рулем был, у него спрашивают. Кечирип коюңуз аке. Сиз болчуңуз. Нет. Сиз бересиз документти. Азыр наркология алып барып туруп, 2 тең өткүзүп коёк. Анткени спорный болот да. А этой машина будет, да? Айдоочу бир топко чейин унааны мен башкарган жокмун деп жатты. Шылтап жаткан жанындагы досу болсо унчукпай, же ооба же жок дей алган жок. Ал гана эмес, наркологияга ичип ичпегендигин текшерүүгө алып келгенде дагы айдоочу мен эмесмин дегенин таштаган жок. Эң кызыгы бул унааны тоскон инспекторлордун бири рулду так ушул айдоочу башкарып келатканын чөнтөк телефонуна тартып алыптыр. Анысын көрсөткөндө гана жагдай бир заматта өзгөрө түштү. 834, право принять. 834. Нет, выдержите рукой. И дуйте, чтобы были Ну, что-то. Все. какая? Так, Он был пассажир. Ну, все равно. Нет, он был пассажир. Если они пишут 2 направления, мне надо, это там вы разбираетесь. Ага. Тоже вы тут. Так, вы там держим и дуйте, чтобы булька вот сюда шел. Так, пожалуйста, начинаем. Я начинаю считать. Түтүкчө үйлөтү ыкмасы менен спирт ичимдигин ичкендиги дагы тастыкталып, анысын айдоочу мойнуна алып, рул башкаргандыгын дагы тастыктап толтурулган протоколго кол койду. Мындан ары бардыгы айып корого барышты. Унасы камалып, акты толтурулуп, айдоочу жана анын аз жерден айдоочу боло жаздаган жүргүнчүсү экөө тең үйлөрүнө кое берилишти. Эң кызыгы аны тозуп жаткандагы тасма болбогондо мойнуна алат беле, же биротулу аягына чейин туруп соттошот беле, эми белгисиз, бирок шексиз. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы 2004-жылы туулган Кайрат Өмүркуловго издөө салат. Жашы жетелек жаран 2019-жылдын 5-август күнү болжол менен эртең мененки саат 6:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кара, арык чырай келет. Кайрат Өмүркуловду көрүп билгендери болсо Ленин райондук ички иштер башкармалыгына 0312 35 2605 0553 10 24 65 номерларына, же апасы Өмүркулова Дамира Жыргалбековнага 0700 76 68 60 жана 0771 50 46 38 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы 1939-жылы туулган Зайцева Вера Ильинчинаны издөөгө алат. Шопоков шаарынын тургуну 2019-жылдын 10-августунда үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 155-160 см, чачын ак баскан, узун, дене түзүлүшү арык чырай. Зайцева Вера Ильинчинаны көрүп билгендер болсо Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын 0312 60 75 67 же 0558 86 1486 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видеороликтти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Ахунбаева көчөсүнүн менен Курманжанатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги
жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарап эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Бишкек шаары боюнча азыр чоң-чоң көчөлөрдүн кесилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо, ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп, жана ошондой эле экинчи катарга чыгып, жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.